Рахмат, Алмаз Акунжанович, мен жана жетишпей калдым. Мыногу Айыл чарба министрлигине караган республикалык суу чарба департаментин Сокеевдин ошол жетекчилиги астында бүгүн аларга бир тапшырма бар эле. Ошол өткөндө да мен бир жыйында комитетте айттым эле муну. Олимп Кия деп жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан ушул жылдын 24-жылдын апрель айында биз өзүбүздүн айылда Маргун БСРин курдуруп ишке бердиргенбиз да. Апрель айынын аягы, май айында барып биз элге ошол ишке берилди. Абдан жакшы аткарылды иштерин. Курулуш иштери учурунда могу сметадан сырткары кошумча жумуштар болгон. Мисалы, ошол мурунку эски БСРдин ичин тазалоо, дарак отургузуу, кошумча бассейн мембранасы төшөлгөн, башка иштерди иши кошумча иштерге кошумча акча чыгым кеткен материалдарын төлөп бериш керек эле да. Бүт баарын тапшырган бул жоопкерчиликтин жетекчиси. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол иштеген жумушчулардын эмгек акысы берилбей келет экен. Суу чарба департаментине бир канча жолу кайрылыптыр булар. Мен Сокеевдин өзүнө да айттым эле, башка сотрудниктеринен келип калган орун басарларына да айттым эле. Эмне үчүн чечип бербейсиңер? Иш жазалган, бүт документтерди тапшырган деп. Ушул күнгө чейин ошол жумушчулар маяналарын ала албай жүрөт да. Ушуну көзөмөлгө алып, өзүбүздүн мамлекеттин жарандары ошол жумушчулар айлык маяналарын берип коюшун мен ошол сизге табыштайын деп атам да. Андан сырткары ошол биздин Кең Талай айыл өкмөтүнүн Жети Таш айылында Балаты деген балдар бакчабыз бар. Мен кайра айтып атып, мына ошол капиталдык салымдар беренесине кирип иш башталды, бирок ошол иш баягы эски имаратта 50 орундуу бир канча жолу жер титирөөлөр болуп, эми өтө коркунучтуу авариялык абалда да. Мына кече жакында эле 2 жолу жер титиреди. Ошондо дагы мына ошол бала бакчанын жетекчиси айтып атат, өтө эле коркунучтуу абалга келип калдык. Мына жаңы имаратыбыздын ишин эртелетсе дейт, өтө жай болуп атат да. Финансы тиги булары дагы жай каралып атат. Бул балдар эртеңки күнү Кудай бетин ары кылсын. Бир баягы авариялык абалдагы бала бакчада тарбияланып атат балдар. Ушуну эртелетсек дегим келип атат. Мына кече күнү эле ошол 3,5-4 балл болду жер титирөө. Ошуну карап берсеңер. Анан мен дагы бир айтайын дегеним, мына мен Альянс фракциясына ыраазычылык билдирем. Өткөндө жакында эле ошол Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият искусство университетинин жамааты менен барып, ошол жерде проблемаларды угуп келишти. Бул эми имарат 60-жылы салынган, эскилиги жеткен, авариялык абалда турган окуу жайда. Ошого окуу жайга эми бул жаңы корпус салуу, улуттук макам ыйгаруу, кызматкерлердин айлык маяналарын көтөрүү проблемалары бар да. Ушуну бир күн тартибине коюп карап берсеңер. Мен ушуну суранат элем. Рахмат.